Даярдоо класстар үчүн айлана чөйрө сабы боюнча онлайн сабак. Самасыңар балдар, маанаңар жакшыбы? Келгиле таанышып алалы. Менин атым Марипа Татыгүл. Бүгүн 10 апрель. Жакында космонавт күнүн белгилейбиз. Космонавт деген ким өзү балдар? Туура айтасыңар. Ал космоско учкан адам. Келгиле анда биз да учкуч болгум келет деп ырдырдайлы. Жетип бойго чоңойгондо, ойногонду коёмун. Мен да толум учкуч болом, мен ошону сүйөмүн. Көккө тийип өтө бийик күн жарымында ай жарыгында сызып учуп жүрөмүн. Бүгүнкү сабагыбыз айлана чөйрө менен тааныштыруу деп аталат. Темабыз космоско саякат. Колдонуучу каражаттар геометриялык фигуралар жана башкалар. Бүгүнкү сабакта биз космос деген эмне экенин түшүнүп, космоско саякат жасайбыз. Алга умтулуу чыгармачылык менен иштөөгө үйрөнөбүз. Анда эмесе баштайлы. Балдар, силер бүгүн космос деген теманы өтөбүз. Силер кумда ойногонду жакшы көрөсүңөрбү балдар? Келгиле анда кумда силер менен бирге биз ай, күн, жылдыздарды, ракеталарды тартасыңар. Карасаңар балдар, ушунун бардыгы космос болот. Биз аны кумга түшүрдүк. Силерге жактыбы? Космос дегенде биз асманда күндү, айды, жылдыздарды, планеталарды түшүнөт экенбиз. Кум менен тарткан сүрөтүбүз да бул космос. Космоско эмне менен учабыз балдар? Албетте ракета менен учабыз. Келгиле анда ракета жасаганды үйрөнөлү. Ракета жасап бүттүк, эми асманга учабыз. Ал үчүн төмөнкү сөздөрдү айтышыбыз керек. Ракета, асманга карай уч, тилегимди аткар, космоско алып бар. 3, 2, 1, мына биз космостобуз. Карасаңар, космосто кандай жакшынакай планеталар бар экен. Мага упчу тарткан планета жакты, себеби ал эң кичинекейи. Мына Меркурийдебиз. Ал аябай ысык экен балдар. Бул жерде бизге жашоого мүмкүн эмес. Башка планетага кеттик. Мына дагы бир Уран деген планета. Балдар, сезип жатасыңар, бир аз жаман жыттанат экен. Бул жер дагы болбойт. Мына Нептун деген планетага келдик. Бул жер аябай суук экен. Биз бул жерде өшүп калабыз го. Мына Марс деген планетага келдик. Балдар, карасаңар аябай кумдуу экен. Бул жерде дагы кыйын экен. Мына карасаңар, башка планетага келдик. Бул деген биздин планетабыз турбайбы? Анда биздин үй жаныбарларыбыз, ит, мышык жана үйлөрүбүз бар го. Аябай сонун өзүбүздүн планетабызга жеткени жок. Ушун менен биздин сабак аяктады. Саламатта калгыла. Үйдө болсо кум менен тарткан сүрөтүңөрдү ак кагазга түшүрөсүңөр. Саламатта калгыла.